Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Өмүрбек Текебаев: Кыргызстанды эки дос талашып башкарып жатат. Бүгүнкү эки дос Кыргызстанды жарышып, талашып башкарып жатат. Мындай пикирин саясатчы Өмүрбек Текебаев партия өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда билдирген. Анын айтымында өлкө 3 жылдан бери саясий кризисте. 3 жылдан бери өлкө саясий кризисте. Анын башталышы Атамбаев менен Жээнбеков өңдүү эки достун мамлекетти кезек менен башкарабыз дегенден келип чыккан. Ал эми бүгүнкү эки дос Кыргызстанды жарышып, талашып башкарып жатат. Мындай башкаруунун ыкмасы өлкөнү кризиске салганы турат. Ким аны айтып жатат? Ушакпы же саясий спекуляциябы? Жок, бул тарыхый фактор менен социологиялык иликтөөлөргө негизделген тыянак, дейт Текебаев. Текебаев ошондой эле Атамекен күзүндө өтө турган шайлоого катыша турганын кошумчалады. Саясий ботко. Бийликти кулатуу үчүн эки досту ажыратууну самашат. Акаев жана убактылуу өкмөт убагында жыйнап алган дүйнөсүн тынч гана жеп жата албаган Текебаев шайлоо жакындаганда кайра саясий сахнага чыгам деп жатат окшойт. Элдин эсинде болсо, даже ошол убактылуу өкмөттүн убагында да анын жеке менчик партиясы Атамекен жакшыраак добуш ала алган эмес. Кыргыз эли бул партияга ишеним арткан эмес. Себеби мамлекетти бутка тургузуу, калктын жашоосун оңдоо боюнча конкреттүү программасы жок. Курулай эле саясий популизмге жык толгон программа сыяктуу убадаларга эл ишенген эмес. Текебаев өзү болсо вечный оппозиционер болуп, көктөн эңсеген президенттик тактыга жете албай кала берди. Боло албады, себеби эл ишенбеди. Азыр анын өкүнүчү, жер муштаган кайгысы күч. Айкырып чыгайын десе, мурдагыдай күч кубаты жок. Карылык басып келет. Бирок жаштардын башын айландырганга акылы жетет. Демек ошону жасай берсе болот. Ошондуктан да ал эки дос бийлик талашып иштеп жатат деген сыяктуу былгытма, ырбатма, бузуку кептерин айта баштады. Эми жөн отура албай. Чында, Жапаров-Ташиев тандеми мамлекеттик бийликтин иш багытын коррупцияга, ууруларга, жеке кызыкчылыгын мамлекеттик кызыкчылык катары көрсөтүп, 30 жылдан бери элди алдап келаткандарга каршы бурду. Бул бекем тандем, болбосо уурулар, жемкорлор аргандай бийликти кулатып, таш талканын чыгарып, элдик казынаны кайра эле ээлеп алышмак. Жок, ага күчтөрү жетпей, атыры колдон келбей атат. Эми эмне кылыш керек? Анында жолун издеп жатышат. Эми уурулар, жемкорлор ууруларды колдогондор. Мурдагы майталкан жашоону эңсеген чирик саясатчылар бийликти кулатуу максатында эки достун ынтымагын, биримдигин, тандемди бузууга аракет кылышууда. Байкасаңар, арганда эски видеолорду жаңылап чыгара коюп, ага жооп кыла коюшуп, анан эки дос эки жакты карап калган имиштешип, бийликти бири-биринен талашып иштеп жатышат демиш болуп, айтор эки досту бузганы жан далбастап жатышат. Алардын жеке кызыкчылыктарын ачкыч ушул экен: эки досту ажыратуу, уруштуруу, бузуу. Анан калган ишти каалагандай бажырап алышат да. Текебаев убактылуу өкмөттүн башкы идеологу, жетекчилеринин бири эмес беле? Конституциянын атасы болуп төрдө отурбады беле? Эмнеге мамлекет жыргаган жок? Эмнеге эл жыргаган жок? Эмнеге баары чакчалекей болду? Эмнеге эл баш мыйзамдын анын кесепеттеринен тажады? Эмнеге Текебаев башкалардан талап кылгандарды өзү ошондо аткарууга жок? Элди алdoonун дагы чеги болот. Эми эки доска асылып жатат. Аларга жаштарды, бышпаган баштарды каршы коюп, күүлөп, адаштырып, каршы багытка жетелеп жатат. Четтен душман ок атып келгенде элди биримдикке, сабырдуулукка, ынтымакка чакырган уктуңар беле? Жок, анын элге карата андай программасы жок. 30 жыл мамлекетти сазга батырган, өздөрү байыган, семирген саясатчыларга ишенбегиле. Дагы эле той элек экен да, дагы эле ач күздөнүп жатышат, дагы эле баякы эски адатын карматып жатышат. Болбойт деп жазат саясий ботко. Айдоочуну атып өлтүргөн инспектор камакка алынды. Белгилей кетсек, буга чейин Бишкек шаарынын Жибек жолу жана Гоголь көчөлөрүнүн кесилишиндеги мечит тараптан эркек кишиге ок атылганы айтылган. Шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, мечиттин батыш тарабындагы жолдон бир даана гильза, болжол менен кандын тагы табылган. Ошондой эле жакын арадагы видео камерадагы материалдар алынды. Бул факты боюнча Жазык кодексинин 321-беренесинин курал же атайын каражаттарды колдонуу менен этиятсыздыктан оор зыян келтирүү менен негизинде сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Бул окуяга шектелген милициянын кайгул кызматынын Кенже инспектору ДЖ убактылуу камакка алынды. Шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалыматы боюнча, маркум АЧ RAV4 үлгүсүндөгү автоунааны башкарып жүргөн. Аны инспектор тоскондо унаасын токтотуп, документтерин берген. Милициянын маалыматы боюнча, ошол эле учурда инспектор менен айдоочунун ортосунда чыр чыгып, кайым айтышуу болгон. Айдоочу инспектордун талабына баш ийбей, табелди куралын алууга аракет кылган. Ошол учурда капыстан куралдан ок атылып, айдоочуга тийген деп айтылат милициянын билдирүүсүндө.
легендарылуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов сыйланды. Кыргызстан элинин ассамблеясынын кеңешинин төрагасы Абдыганы Эркебаев коомдук жана мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкуловго эгемендүү Кыргызстан ардак белгисин тапшырды. Бул сыйлык Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгынын урматына берилген. Медеткан Шеримкуловдун төрагалыгы менен Жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын суверенитети тууралуу декларация кабыл алып, 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстан көз карандысыз өлкө болуп жарыяланган. Быйыл эгемендүүлүккө туура 30 жыл толду. Генерал Курсан Асанов ак адам кылмыш иштерине тиешеси жок. Өлкөбүздүн эгемендүүлүк алганына жакында 30 жыл толот. Бул күндү күтүп жаткандардын арасында ар кандай себептер менен кылмыш иши козголуп, учурда түрмөдө олтургандар арбын. Алардын арасында кылмыш иштеринде саясий боёгу себилгендер да бар. Так ушулар алардын жакындары, санаалаштары эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын жана ага карата жарыялануучу президенттин амнистиясын абдан күтүп жатышат деп ойлойм. Элдин көңүлүндөгү суроо: амнистия болобу же болбойбу? Болсо кимге берилет? Менин баамымда 30 жыл мамлекет кандай жетишкендиктерди багындырганын анализдөө үчүн жетиштүү убакыт бар. Мен анын бир жагын талдап көрөйүн. Бүгүнкү күндө саясий майданда кандай кырдаал орнодо? Учурда 5-президент башкарган 5-мамлекетте жашап жатабыз. 5-республиканын президенти башка президенттерден айырмаланып, элдин толкуну менен келди. Чынында учурдагы президентке көрсөтүлгөн колдоо, эмоция башка президенттердин бийликке келишин коштогон жок. Ошондуктан президент Садыр Жапаровдун ар бир кадамы элдин көзөмөлүндө болуп, ар бир аракетине баа берилиши керек. Бул менин көз карашымда. Садыр Жапаровду башка президенттерден айырмалап турган өзгөчөлүк. Өнүккөн демократиялык мамлекеттерде саясаттын каада салттары спорттукундай болуп калган күрөштөн кийин жеке мамиле сыңарындай бузулбай жүрө берет. Бири-бирине кек сакташпай мамлекет эл үчүн карама-каршылык уланат эмеспи? Жаңы 5-республикабыз саясий маданиятыбызды дагы бир тепкичке көтөргөнгө абал түздү. Бийликтин саясий оппонентинин баары эгемендүүлүктү алган күндү күтүп жатышат. Ошол учурдан пайдаланып, президент кылмыш ишинде саясий боёк аралашкандын баарына акталуу берсе, эл абдан ыраазы болот эле. Бүт эл көрүп турат, учурда кылмыш иши козголгон, абакта олтурган жана соту болуп кесилип келгендердин саясий негизи барлар арасында Садыр Жапаровдун камалышына, кийин анын абактан чыкпай калышына салым кошкондор бар. Алар кимдер гана эмес, президенттерден баштап катардагы тергөөчү, сотторго, саясатчыларга чейин. Эл азыр президенттин мүнөзүн билип калды. Кандай маселе болбосун бир умтулуу менен чекит коюп чечип кое турган жайы бар экен. Буга кумтөр далил. Бир аракет менен канадалыктардан алып эл пайдасына иштетип койду. Арты кандай болоорун билбейбиз. Бирок алып койгону факт. Так ушундай чечкиндүүлүгүн саясий оппоненттерине карата да пайдаланып, баарына амнистия берип койсо, эл ыраазы болуп калмак. Мисалы, Курсан Асанов Кой Таш окуясынын ырбап кетпей токтоп калганына чоң роль ойноду. Жоопкерчиликти өз мойнуна алып, ошол кездеги эң туура чечимге барып, экс-президент Атамбаевди сүйлөшүү жолу менен алып чыгып, көптөгөн кан төгүүлөрдүн жана оор кесепеттердин алдын алганын убакыт көрсөттү. Бул чыныгы эр жигиттин, чыныгы офицердин милдети болчу. Эгер ал ошондой чечкиндүүлүккө барбаганда, Кой Таш окуясынын тереңдеши кандай кесепеттерге алып келет эле, аны билбейбиз. Мындан улам эл арасында Курсан Асановго Кой Таш арыстаны деген лакап ат берилди. Октябрь революциясында ошол кезде чечим чыгара турган адамдардын уруксааты менен ИИМ башчылыгынын милдетин алып, талап тоноо, атышуу аракеттерин токтотту. Анын натыйжасында бир да адам өлүмү орун албады. Шаар талкаланбай оор кырдаалдан эсен-соо өтүп алдык. Абал тынчыгандан кийин министрлик ордун өз каалоосу менен өткөрүп берди. Ушундай эле иш билгилиги Ош окуясында да билинген. Кыргыздын башына түшкөн кыйын учурда эки тизгин бир чылбырды колуна алып, жогорку жактагыларга баш ийбей, өз туюмуна, чечимине таянып, көп аракеттерди жасаган жана анын жыйынтыгында коогалаңды токтоткон. Ал болбогондо адам өлүмү дагы канча көбөйөт эле ким билет.
Аскер мезгилинин мыйзамы деген бар. Өлкө тынчтыгы, жарандардын коопсуздугу ар кандай формалдуу документтерден бийик болуп турган чакта чечкиндүү аракеттерге барууга башын байлай алган так ушундай аскер адамдары керек. Генерал Курсан Асанов эч кандай кылмыш иштерине тиешеси жок ак адам. Убагында өз иш аракетинин натыйжасында кан төгүүгө бөгөт койду. Ыңгайга жараша иш алып барып, тажрыйбалуулугун элге даана көрсөттү. Ушундай кырдаалдарды анализдеп көргөндөн кийин Курсан Асановдун ишиндеги актыгы, кыргыз эли үчүн жасай турган эмгектери да, эрдиктери да так, даана көрүнүп турат. Балким Садыр Жапаров мен чечпейм, сот чечет деши мүмкүн. Бирок буга ким ишенет? Президенттин колунда бийлиги, конституция бар. Македонский кылыч менен маселелерди чечкендей, Садыр Жапаров колунда турган ыйгарым укуктарын пайдалануу менен өткөнгө чекит коюп, өлкөнү жаңы жашоого буруп кетсе болот. Кээ бирлер камактан чыккан саясатчылар кайра эле оппозиция болот деп жактырбашы мүмкүн. Алардын кайра кайсы жолду тандашы өзүнчө маселе. Айткандарын, чакырыктарын эл угабы, кабыл алабы, ушул башка маселе. Негизи өлкөдө сөзсүз оппозиция болушу керек, аны токтотууга, жоюуга аракет жасоо болбойт. Садыр Жапаров өзү да бир кездерде оппозицияда жүргөн. Ошондуктан тең салмактуулук болуп, мамлекеттин алдыга карай жылышына оппозициянын ролу канчалык экенин жакшы билет жана ага каршы чыкпаса керек. Оппозицияда конструктивдүү болушу зарыл. Мына ушуларды эске алуу менен 31 августта Садыр Жапаровдон манас атабыздай айкөлдүктү күтөбүз. Кеткенди кечиришүү, өткөндү өчүрүшүү менен Кыргызстан жаңы доордун эшигин ачат болчу. Садыр Жапаров интернетке тараган монологунда ишеничти баса белгилегенин биз да белгилей кетели. Биз ишеничтен куралабыз, биз ишеничтен уланабыз. Кандай болгон күндө да ишеничти актоо, ишеничти сактоо ыйык парыз. Мекенди көз карегиндей сактап, пейилибиз ак бойдон баруу улуу милдет. Ата журтум, Кыргызстаным, кандай болгондо да сенин ишеничиң мен үчүн өмүрдөн да бийик турат. А бүгүн саясий негизде камакка алынгандардын, алардын жакындарынын, элдин ишеними президент Садыр Жапаровго байланып турат. Бакыт Бакетаев, саясаттануучу, Булак Азия Ньюс гезити. Москвада массалык мушташ болуп 50дөй киши кармалды. Москва шаарынын борборунда массалык мушташ уюштургандыгы үчүн дээрлик 50 киши кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министринин шаардык бөлүмүнүн маалымат кызматына шилтеме берип РИА Новости жазды. Полициядан кабарлагандай, окуя өткөн кечте Бауман көчөсүндө болгон. Күбө болгондордун биринин айтымында урушту бир нече киши баштаган, бирок полиция келгенге чейин эле бардыгы качып кеткен. Мушташка тиешеси бар же жок экенин аныктап, окуянын чоо жайын билүү үчүн полиция участогуна 49 шектүү жеткирилди. Алардын ичинен 15-ине каршы ээн баштык беренеси менен протокол түзүлдү. Калгандарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жаракат алгандар боюнча маалымат жок. Буга чейин Москва жана Санкт-Петербург шаарында Борбор Азиядан келген мигранттар ортосунда мушташ чыккан.